Башкор районунун Төлөк айылынын тургуну Жеңишбек Муктарбек уулу мындан бир нече жыл мурун жайлоого ылайыкташтырылган чакан кести кураштырып баштаган. Эми минтип ал кести быйыл колдонуп турат. Ал мындай мотордун иштешин бала кезинен коңшу айылдаштарынан көрүп, өзү да колго жасап алса болорун түшүнгөн. Үйдө деле электр жарыгы жок болчу, анан бир катар эле чырак менен жашачубуз. Былтыр байкемдер ушундай мотор сатып беришкен, ошолорду кеткен каражат менен основной темир кезектер эле мотор сатып берип, жана майда чүйдө конденсатор кошулат, ошолорду сатып бердим. Айдыбызда токарный станок жоктугуна байланыштуу Башкор районго киргенге туура келип атты. Жеңишбек жасаган кез жарыгы жок жайлоодо бир топ ишти аткарат. Анын кубаты тиричилик буюмдарын иштетүүгө кенен жетет. 30 жыл болду жайлоого чыкканыбызга. 30 жылдан бери колго сүт тарчымын. Бир тойлу кол кармоо болот экен. Сайыбыз 10-15 мидай. Анан жакшы быйыл уулубуз Жеңишбек суу свет жасап мынакей өтө эле жеңилдик болду, аябай эле. Кол бошоп калат экен, сүттү куюп коюп, бир топ жумуштарын жасап аласың, ошо жакшы буюрса. Ошо коюлган суу светибиз бузула элек, жаңы коюлду буюрса, анан эми бузулуп калса Жеңишбек бир жакка кетсе, кичи уулум бар, мал баккан, ошо көзөмөлдөп карап турат, ошо үйрөтүп кеткен. Гести өз алдынча куруу оңой олтоң иш эмес. Мундагы ар бир жабдык, шайманды кураштырып чыгуу керек. Жеңишбектин айтымында гез куруу боюнча айылдаштарынан буйрутма түшө баштаган. Мотор башына дамба курулат. Шарактан суу керек, анан дамбадан 200 турба менен 20 метрдей шланги кошуп койдум. Андан узун болсо деле жакшы болот, мотор жакшы болот да. Ошо 200 шланги менен кирет моторго. Моторго конденсатор кошулат. Конденсатордон анан дальше үйгө провод тартып кетет. Кубаттуулугу бул азыр 1 киловаттык эле мотор койдум. Эми мындан да күчтүүрөөгүн койсо болот. Мындан күчтүүрөөгүн коюп, дагы көп нерселерди иштетсе болот. Үйдө болсо 3 лампочка, сепаратор иштетип атабыз азырынча. Телевизор бияктан тартпагандыгына байланыштуу телевизор алып келелек бирсе. Эмди жылы буюрса, жана антенналарын алып келип, анан телевизор кошсомбу деп ойлонуп атам. Морозильник, кир жууган машина. Башкор районунун Төлөк айылынын тургундары мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен ар дайым жайкысын жайлоого чыгып келишет. Мындай жайлоого чыгыш шартында Жеңишбек кураган чакан кездер бүгүнкү күндө зарыл болуп турган учуру. Мен быйыл Кашкасуу жайлоосуна Жеңишбекке кошуна болуп чыктым эле. Кашкасуу жайлоосуна чыккандан кийин Жеңишбектин жанагы жасаган суу свети аябай жакшы нерсе болот экен. Өзгөчө жарыктуулук. Сааганга сүт тарткандын түйшүктөрү болот экен. Сүтүн тартып алышат экен, кирин жууп алат экен. Мен дагы буюрса ойлонуп атам, бул Жеңишбекке эмди жылы жасатып алсамбы дейм. Жай мезгили бүткөн соң Жеңишбек кышы бою алган буйрутмаларын жасап чыгат. Анын айтымында келерки жылы жайлоого чыккан көп чабандардын үйү жарык менен камсыз болот.